Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз силерге кайрадан мына 3 баш кой, бир коз-кочкор көрсөтүп беребиз. Бул жакта таксыр дагы алып келиптир. Бүт баары жаңы келди? Жаңы партия туугандар, бир коз-кочкорду кармап турат. 3 кой. Бул жакта шеф жаңын алып келиптир, жаңы партия. Сатыкка 3 баш кой бар. Кызыккандар болсо мына койлорду алып көрүңүздөр, байланышып көрөсүздөр. Бул жакта мына коз-кочкорчик бар. Өткөнгө эмес бул? Жаң келдиби? Сатып бердиңизби? Так, неден баштайбыз? Кочкордон баштайбызбы? Койлор көчтөр биринчи. Так, муну эки жүнү мощный кой байланып турат. Булар эмне койлор? Жашы канча? Боозбу, кысырбы дегендей. Мына эки кой. Үчөө, Үчөө теңби? Мына токтубу? Мына. Сарлар мындай четкенде мына Эки байланып турган. О, 2 жаш кой мына. 2 жаш. 3 жашка кетти, мына 6 тиш. Оны да 6 тишке өтүп атат. Өтүп калды окшойт. Булар 2,5 жаштык койлор ба? Экинчисин тууйбу ошондо бул койлор? О, булар экинчисин тууйт. Бизде тууган, О, мына биринчи тууйт. Булардан 1 жашка кичинекей. Бойлору канча өлчөп көрдүңүзбү? Бойлорун кичине бар. 85 чыгабы? Бар го 85тен ылдый эмес да. Мына экөө 85тен ылдый эмес, Оны Кулагы 19. Ооба. Наркы 85 чыкпаса керек ал. Мына Боозу канчалык булар? Мынагу бир апрель, мартта тууйт окшойт да, мына токту. Март. Мыналар эртең туш керек. Мына токтун айтам. Токту мындай билдирбей тууп коёбу? Кичине желин көрүнүп калмайсызбы? Бирок курсагы мындай ылдый түшө баштаптыр деген да, мына курсак мына. Эсен, мага буларды бооз берин, бооз деп алганда бооз деп. Жо, мына кой точно билинип турат, боозу турабы? Курсагы чыгып, уже талтай баштаптыр. Мына токту өзү алдайт да, билдирбей туруп тууп коет. Куйруктары эмне? Так, куйруктарын айтың. Экөө мындай өңү таза экен. Кулактар мындай 19 потолок чыгат. Мына 19, Өтө узун эмес, кулактары, бойлору бирок өтө кичинекей эмес, орто бойлуу койлор, Өтө жуун койлор, күчтүү койлор. Бирок мындай Куйруктарын мисалы бою 85тен кем эмес деп атат. Балким 88, 87, 86 да чыгышы мүмкүн ушу койлор. Бирок мынагу моюн десеңиздер, моюн бар, өң десеңиздер, өң бар, куйрук десеңиздер, куйругу бар. Куйругу жана бирок куйрукка кирбейт экен, түшүп калган куйрук. Кочкор секиргенде көйгөй болбой турган куйруктан экен. Мунун куйругу кандай экен? Мунуку да куйругу жакшы экен, Бирок эми ушу койго жараша баа коюлат, соодалашып көрөсүздөр. Кыскасы бул биринчи туут, булар экинчи туут койлор экен. Бааларын дароо айтабызбы же кийинирекпи? Канча? 120 миң. 40 миңден болуп калабы? Кем бар. Любой жакка доставка кылабыз. 120 миң. Кочкор боюнча айтыңчы, бул кочкордун бул жагын эмес, баш жагына карай бере турган экен, Мына. Баш жагы жакшы экен. Кочкор бар жагына карай турат. Башты көрөтөсүң, карбонос. Кулак 21 эсен. 21 точно чыгат, Ашбар десе 21 кулак. Кочкордун эң артык жерин айтайынбы? Баш менен кулак өтө. Ошондон мына өзгөчө. Көзүнүн айланасы ак. Мына. Анан кулак жайгашкан жери, расположение уши деп коет го, билесизби? Мисалы мына койдук го, мына көздүн кырынан, мына көздүн кырынан жогору турат. Мунун көзүнүн кырынан ылдый турат. Баягы агыкма мындай нол жактан, мына нол жактан караганда кулагы агып турган кулак, көздүн ылдыйындагы кулак ошентип көрүнөт. Көрдүңүздөр, агып турат. Бул кулак болсо мына разницасы кыймылдайт. Көрдүңүздөр, кулагында күчү бар экен. Ары бери ойнотуп көздүн үстүндө. Женский кулак, мужской кулак деп койду. Койдуң. Бале калып. Мына кулагынын, бунун кулагында күч аз болот да, мына көздөн ылдый жайгашканда. Кулак менен тумшук өтө күчтүү да. Өтө. Так, кочкор арык экен, Кочкор арыгыраак. Линия эмне экен бунун? Линиясын мага чалса айтам. Линиясы бар деп алдыңызбы өзү? Линиясы бар деп алдым. Куйрук? Мына куйрук. Арык кочкор экен, бирок, Жүнү кандай болот? Жүнү ошо козу жүнү менен кыркылган эмес.
пух чыгыптыр а арыктыктан. Коз жүн өзүнүн жүнү. Бишкектин суугунда арык малга жүн чыкпаса билбейм анда кандай болот. Кочкорчу, эсен. Мындай эмес деле жакшы жем жеп жакшылыкта көргөн эмес да бул. Bu turgan жеринен эле дайын го. Мына астыны караңыздар. Муну алган адам тазалаш керек. Сизге 2-3 күн болду да келгенде. Болду. Мунун баасын канча коебуз кочкордун? 35 000. 35 000. Бою канча чыгат? 80, 85. 80. 80. 80ден ылдый эмес. 80ден ылдый эмес, э? 80 плюс. 85ке чейин. 85 чыкпаса керек. Жок, 85 чыкпайт. 81, 82. Жашычы? Бул баягы 10 айлык, 11 айлык болсо керек? Жок, 8 ай. Жашыраак. 8 ай деп айтылды, мага 8 ай деп келди. Себеби эсен мына күннөн дагы эмет турат. Эгер бул 10-11 ай болгон болсо бул кыркылат эле да. Бул кечирээк болуп кыркылган эмес. Коз жүнү менен. Майдын кооз кочкору анда, э? Кечирээк козулар, мына качан билген. Могу көрүнүшүнөн эле жаш экени айтылып турат, могу баш жактарынан, мындай өзүнүн турган турпатынан бир майский коз го, чамамда. Айтыш кыйын. Бирок февраль, былтыркы январь, февральда туулуп, мартта туулгандар чоң көрүнөт, былтыркылар. Ошондой да. Мен февралда туулгандар, мартта туулгандар уже 1 жаш болуп калды да. Чоң көрүнөт дейм да. Турган турпатынан эмес, бою болбосо дагы баягы турушунан билинип турган болот да. Мына умасынан билинет го, такчы умасын көрүп коелучу. Мына умасы кичинекей экен али. 1 жаштыктар уже чоң болуп кетет. Негизи эми жок. Кочкордун так мисалы кээде 9 ай, кээде 11 ай болот да. 2 айда дагы умасынан айырма берет. Умасынан билишет көпчүлүгү. Азыр булар чечип, наракыга бастырып коелу десе да. Чечилет. Болду. Ошондо булар 120-155 миң койдуңуз, а? Төртөөнү. Кочкордо баш бар экен. Линиясыны айтып кое бербейсизби? Линиясын мага саткан адам айтпай эле кой деген. Мындай личный чистый ала турган адам болсо айтам. Ол адамды айтып фалан деген кереги. Башы бирок күчтүү экен. Жантырар, майсам нарара. Так, кочкордун башы өтө күчтүү. Мунун линиясы дагы башы өтө күчтүү линиядан экен. Именно мунун линиясы башы чоң кочкордун линиясынан экен. Сезгендер, билгендер билди. Шеф билем эми ал кочкордун. Ала турган киши болсо, эми чалсаңыздар алам десеңиздер айтат, айтпай койбой беле. Линиясы известный эле кочкор. Карабалтада мындай чоң баш эки эле кочкор бар өзү. Мындай чоң баш. Экөөнүн бирөөсү грузин дейми? Грузин ушундай чоң баш. Дагы бир кочкор бар. Кыскасы өзүңүздөр чалып такташып байланышасыздар. Линиясы да өтө жакшы кочкордун линиясы экен. Арзан кочкор издегендерге айтат баш кулак.